Облустун айылдарын таза суу менен камсыздоо маселелерин чечүү максатында Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Баткен облусунун 28 айылына таза суу тартуу долбоору башталды. Бул багытта Кыргыз Республикасынын президентин Баткен облусундагы ыйгармыктуу өкүлү Абдикарим Алембаевдин тапшырмасына ылайык орун басары Тимур Мадияров Баткен, Лейлик, Кадамжар райондорунун жетекчилиги, айыл өкмөт башчылары, Дүйнөлүк банктын жана курулуш ишканаларынын өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. 28 айыл азыр ошо таза суу менен камсыз болуп калса, анда бул аябай жакшы. Биз муну коллегияда да айтканбыз. Долбоордун жалпы баасы 48 миллион АКШ долларын түзөт. Белгилей кетсек, долбоорго Ысык көлү облусунан да 3 айыл кирген. Каражаттын 50% үстөгү жок насыя, 50% грант болуп эсептелет. Долбоор 2024-28 жылдар аралыгында бүткөрүү пландалган. Жыйынтыгында 109 миңден ашуун адам таза суу менен камсыздалат. Баткен облусунда азыркы учурда ошол климаттын өзгөрүүсүнө туруктуу болгон суу чарба кызматтарын жакшыртуу долбоору башталып, ишке ашырылып баштады. Бул долбоордун алкагында Баткен облусунун 28 айылына таза суу киргизилип берилет. Азыркы учурда ошол КСДлардын даярдалып жаткан учуру, буюрса проекттик институттар тарабынан КСДлар даярдалып, алгачкылары бүтүп баштады, бүтүп экспертизага берилип, айрымдары тендерге дагы жарыяланды.